Имам Мавруда айтат экен, Алла Таала Тавротто ушундай келтирген дейт. О адам баласы, эгер мени ачууланган учуруңда мени эстесең, анда мен сага ачууланбайм дейт экен. Демек биздин ошол окуп аткан намазыбыз, тутуп аткан орозобуз, ибадаттарыбыз, ажы умраларыбыз, зекет садакаларыбыз биздин кулк мүнөздү оңдош керек. Ошондон Алла Таала Куранда айтат: "Инна салата танха анил фахшаи вал мункар. Ва ла зикруллахи акбар. Валлаху я'ламу ма таснаун." Намаз бардык жамандыктан, мункарлардан, шариатка каршы келген иштерден, сөздөрдөн тыйсын. Алланы зикир кылуу дайыма улук. Бирок Алла Таала эмне кылганыңарды билип турат дейт. Билип турат дейт. Ибн Мукни өзүнүн сөзүндө айткан экен: "Казмул гайзи аула мин зуллил i'tizar." Ачуун келип, башка бирөөгө зыян берип коюп, кийин басылып, токтоп калгандан кийин өзүңө келгенден кийин, мен эмне кылып койдум? Кой барып кечирим сурап коеюн дейбиз да. Ошонун алдына барып кечирим сурагандан ордуна андан көрө ачууңду эле басып койбойсуңбу дейт экен да. Ошол жакшыраак дейт экен. Бирөө барып астына түшүп кечирим сурап өзүңдү кемсинткенден көрө ачууң келген учурда эле ачууңду басып кой дейт. Мына ошол эң бир жакшы сапат дейт. Ошондо пайгамбарыбыз айтат: "Лейса шадиду бисурати." Колу Пайгамбарыбыз айтат, билеги күчтүү, баягы мындай биздин тилде айтайын, которуп эле түзө эле, билеги күчтүү эмес, ачуусу келгенде өзүн кармаган адам ошол күчтүү деген экен пайгамбарыбыз. Анан башка бир немеде да пайгамбар сураган: "Ким күчтүү дейсиңер?" десе, "Күрөштө көптү жыгаткан күчтүү дейбиз" десе, пайгамбарыбыз айтат: "Жок" дейт экен. Эң күчтүү адам ал ачуусу келгенде өзүн кармаган адам дейт экен. Ошол адам эң күчтүү болот.